Саламатсыздарбы? Эфирге. Эфир болсын. Келсин кишилер да күтө туралы. Hazırda gelip dursun hazır. Зарядкам өчүп калыптыр. 4 киши эфирде. Азыр зарядкамды кое коеюн. Так. Подожди. Мына зарядкамды. Саламатсыздар, кечирип койгула. Көрсө зарядкам төгөнүп бараттыр да. Бөлөк жерге өтүп калдым. Саламатсыздарбы? Талант, салам алейкум. Абчүкөр, салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшыбы? Поделиться койсоңор, Лейла, поделись, пожалуйста, эфиром. Болоткон Асан Кадыров, ассаламу алейкум. Талампел, ассаламу алейкум, как дела? Толук молду. Абдушүкүр, Ажике, поделиться койңуз. Бейшат Тукобеков. Бейшеке, кандайсың? Я тоже как шторы подгибаю. Это от смога или чтоб тепло было? Нет, чтоб тепло было. Так, 24 киши, да, кишине күтө туралы. Уруксат берсеңиздер. Ассаламу алейкум. Максатбек. Бул чоң көпкө узартпайм бул эфирди. Кичинекей эле кылам. Бир 2-3 гана бир суроолор бар да. Мына 30 киши болду эфирде, ошол эфирди баштай берели. Бүгүн баарыңарга маалымат болгондой, мен түз эфиримде дагы болду. Атай Бейшенбектин иши боюнча бүгүн сот башкаруу чарасын 20 февралга чейин калтырды. Эми 20 февралга чейин калтырган сотту көрдүк, баарын калтырды. Ошакта элдин баары суранып атты. Эркектер эркекчилигин кылышты. Биз олтурабыз, аял кишилер коюп койгулачы десе да, анда дагы эмесин алган жок. Анан кийин көп нерселерди айттык. 53 күн ичинде бир эле жолдон төргө амалдар жүргөнүн айттык. Андан баардыгын айтсак, соттор булар мындай эле болуп калган, мындай көзү пардо, мындай печать берип койгон, ооба туура деп эле баса берет да, ошондой болуп калды. Бирок кеп анда эмес. Мен бир нерсеге көңүл буруп кетким келип атат да. Кемпирабадтын проблемасын эң биринчиден баштаган ким эле? Кемпирабадтын проблемасын ошол жердин үнүн чыгарган Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эле. Исхак байке жанында жүрүп, алар дагы
момундай баштады эле. Бирок мына мен силерге көрсөтөйүн. Абай Молдокматовдун 25 октябрдагы токтомун. Мол 25 октябрда токтомунда ошондо жазылып турат. Тактап айтканда айыпкер Байшембек уулу, төмөндөгү кылмыштуу шериктер Баязов, Асанбеков, Молдокматов, Кадыров, Асанов, Матаев, Дүйшөбаев, Бекчоро, Кудайбергенов, Бекназаров, Бузуманкулов, Эшалиев, анан жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары Масалиев менен Мадумаров деп жазылып турат. Биргеликте ошо кофейняда кезигиптир имиш. Атай Бейшенбек ал кофейняга кезиккен эмес. Ал кофейняга барган эмес. Кемпирабадтын эмесине барган эмес. Биякта жазылып турат, что ошолор менен болгон ишөй мынакей карап көрүңүздөр. Мадумаров менен Масалиев. Эми бүгүнкү токтомду кайра эле ошол зам генеральный прокурор Абай Молдокматов бүгүнкү продленияны көрсөтүп атам. Атай Бейшенбектикин утверждение кылган. Мадумаров, Масалиев жок. Алар жок. Ошондуктан түшүнүксүз болуп атат да. Эмне себептен биринчи токтомдо алардын фамилиясы бар, экинчи токтомдо булардын фамилиясы жок. Бул бир. Экинчиси, Атахан Кимсанбаевич, сизге бир суроо берет элем. Жаман көрбөңүз. Бирок сизге бир суроо. Кемпирабадтын темасын биз деле баарыбыз барганбыз, ошактагылардын баары барган. Сиз жок дегенде бир сотуна келип койдуңузбу? Бир сотуна келип койдуңузбу? Ошол сотко келип бирөөнүн ал акыбалын сурап көрдүңүзбү? Баары сизди поддержка чыкты эле го. Сизге поддержка чыгып туруп, сиздин ошо Кемпирабадка чейин мен деле баргам го. Сизди поддержка берди. Кемпирабад бул элдики деп чыкканбыз. Туурабы? А силер Орозайым Нарматованын эле процессине барып турсуңар. Калгандарынан көргөн жокпуз. Исхак Абсаматович, я вас очень сильно уважаю, вы знаете. Вы же не такой человек были. Вы же тоже могли же прийти и хотя бы узнать. Там было много депутатов. Мера пресечения уже длится второй день. И вот по этому вопросу. Вот между вот этими, получается, вы сторговались, что ли? Абай и Ним. Это что, здесь сторговались? Биякта жазып атасың, утверждать етіп атасың, биякта утверждать етпей атасың. Кайсы кагазың ишенсе болот, Абай и Ним. Же аларга жетпей тау. Эркиңер жетпей тау. Депутат деппи. А тогда эмчүн Атайга алыңар жетти, который вообще барган эмес, комитетке кошулган эмес. Кандай түшүнсөк болосуң? Вот кандай түшүнсө болот ушунун баарын. Дагы ошол эле вопрос. Урматтуу Атахан Кимсанбаевич.
Сиз биринчи очередте ошол жакта Кемпирабадты коргогон жигиттерге, аялдарга барып, хотя бы жок дегенде, жок эле дегенде барып билип койсоңуз болмок. Эмне болуп атат деп. Исхаков Саматович, сиз дагы всегда так делали, но бул сапар почему-то барган жоксуз. Эмнеге барган жоксуз? Тоже вопрос. Могу жерде эки токтомдун айырмасы, бир токтомдо эки киши бар, бир токтомдо эки киши жок. Же башынан жок болуш керек болчу. Же башынан бар болгон соң до конца бар болуш керек болчу. Мен Адахан Кимсанбаевичка тарапташтарына против айтып аткан жерим жок. Просто реалдуулукту айтып атам да. Мына могу жерде ушундай вопростор менен турат. Бул суроолорго кантип жооп берет билбейм. Эң жаманы ошол жерде Атай Бейшенбек комитет мүчөсү да болгон эмес. Кемпирабадка барып сүйлөп койгон эле болбосо, мүчөсү да болгон эмес, митингине катышкан эмес. Мен митингине катышкан да эмесмин, эмесине да барган эмесмин, комитетинде болгон эмесмин. Ошолорду кармап олтурасыңар. Мейли 20 февралга чейин көрөрүз. 20 февралга чейин эме айтасың. 20 февралга чейин абай иним моулардын баары дагы бузулуп кетеби? Сенин колдоруң турат да. Сен колдоруң турат да. Ошол суроого сен да жооп берсең жакшы болот эле. Биринчисинде Масалиев менен Мадумаров бар, а экинчисинде жок. Корктуңарбы? Ошондой достор, ошондой эле кичинекей эфирди кылайын дегем. Ушул кичинекей эфирди ушинтип айтып коеюн дегем. 20 февралга чейин Атай Бейшенбек комитетке катышпаган бала, терс өзүнүн тарс пикирлерин айтып жүргөн бала камакка алынды. Алейкум ассалам. Ошондой. Ушуну менен ушул кыска эфирди токтотолу. Кандай кылыш керек? Адаханды, Исхакты камаш керекпи дейт Манас Мамытов. Мен камасын деп айтып аткан жерим жок. Мен эки токтомдун айырмасын айтып атам. Айырмасы эмнеде деп мен генеральный прокуратурадан сурап атам. Эми ушуну менен урматтуу достор, мына Кемпирабадка чыккан, Кемпирабад деп чыккан адамдар баары патриот адамдар. Ооба, Кудайым берсе баары. Ошону менен урматтуу достор, ушул эфирди токтотолу. Мар жигит суранып атат, Атай Бейшенбекти ким гүлгө чапса, бардыгы сукалар дейт. Канатаке окуп коюң, Канатаке Атай Бейшенбек жигиттин гүлү дейт. Жигиттин гүлү. Ошону менен урматтуу достор, ушул вопросторду, суроолорду бердим. Анан ошону сурап атам. Адахан Кимсанбаевич, сиз каяктасыз? Сиз барып ошол жерде олтургандардын жок дегенде ал акыбалын билип койсоңуз жакшы болмок.
Исхаков Саматович, сиз да ошентип барып койсоңуз болмок. Эмне үчүн сиз жоксуз? Ошол суроолор силерге. Ушуну менен жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Баардыгыңарга бейпилдикмин.